Moskva şahrında 250 rubelge toy pessenger bo'lgan oshxona ochilibdir. Noni chayi bekar, jana parkovkalarda bekar ekan. Moskvada stroykada ishlaganlarga top bo'lib ishlagan tuğanlarga dastavkalar бар ekan. Noni bekar bo'lgan 250 rubeldan 15 porsiyadan jo'g'ri zakaz qilsangizlar yetkazib beradi ekan tuğanlar. Bu yerga kelib davom tatib ketsangizlar, anda noni chayi bekar. Shu videoni bo'lishuncha gruppalar bilan bo'lishib qo'yinglar. Aябай сонжаңыл. Assalamu alaikum hurmatlı көрүүчүлөр, амансыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен жалпыңыздарга. Hurmatlı мекендештер, бир туугандар, дуа кабыл болуш үчүн эмне кылыш керек дегенде, дуа кабыл болуш үчүн адал тамактар жеш керек. Мынакей Москва шаарында өзүнүн кыргыз мекендештер, бир туугандарыбыз өнүп өсүп атат. Аябай жакшы кабар десек болот, өтө сүйүнүп атабыз. Ушундай өнүп өсүп жүрө берели, кайсы жерде болсок дагы бири-бирибизди колдоо, бири-бирибизге поддержка берип, өзүбүздү колдосок башка бизди эч ким колдобойт. Урматтуу туугандар, баарыңардан сураныч ушул видеону болушунча группалар менен бөлүшүп, жакшы сөздөр жазып, аябай туугандар. Баардык группага таратып койсоңуздар аябай сонун болот. Бүгүн Марина метрого келдик. Баарыңар билесиздер, бул жерде өзүнүн бир тууганыбыз ушул эми бизнес баштаптыр, мына чайкана Бишкек деп аябай сонун кылып ачыптыр. Эң нерсени айтайын сизге, эң тоготор жерди айтайын туугандар. 250 сомго келип даам татып тоюп кетет экенсиздер. Мына нан чай бекер болот экен. Жана парковкалар дагы бул жерде бар экен, бесплатный экен. Мына парковкалар бул жакта дагы бар экен. Көргөзүп коелу. Метрону чалдыра кетейин, майгана мына светофордун өткөндөрүнө свет деп турат. Ошол жактан келесиздер. Жолдун бул өзүнө өтүп эле сразу бул жакка келесиздер да. Анан парковканы бул жакта дагы бар мынакей. Марина метроsu. Биз менен чогуу болуңуздар, биз азыр ички аураларын да чагылдырып көргөзүп, ичинде тамактарын дагы көргөзүп беребиз туугандар. Мынакей туугандар, бисмилла деп киргенде эле мына бул жерде колдугуч жер бар экен да. Чака, аябай сонун. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Жакшы. Энди менен амандашып, бул жер боюнча маалымат берели. Чайканаңыздар куттуу болсун. Рахмат, Алла разы болсун. Алтындай убактыңыздарды аябай келип татып атканыңыздарга. Ассаламу алейкум YouTube каналынын көрөрмандары. Буюрса сиздердин каалооңуздар менен дагы эмне десек. Канча болду ачканыңыздарга? Бул жерди ачканыбызга бүгүн экинчи күнүбүз. Экинчи күн болду, буюрса. Графиктери кандай, адрестерин да бир аз айтып, анан тамактар боюнча дагы маалымат берсе келди. Адресибиз метро Марина, 6-выход. Азыркы иштөө убактысы эртеменки 7ден кечки 12 чейин иштейбиз. Бул 10 күндүн ичиндеги графигибиз. Буюрса келечекте круглосуточно иштегенге 24 саат иштегенге аз канча күн бир 10 күн ичинде. 10 күн ичинде ооба. Дагы парковкаларда бекер экен, э? Парковкалар акысыз. Бул жер дагы арт жагы дагы акысыз. Буюрса доступ ачылат. Ал жакка дагы түндө да койгону, машиналарын коюп кетсе да болот. Сонун. Таксист бир туугандарыбызгачы оңой. Анан мен көп эле жер чайканалар тартып жүрөбүз. Ачыгы эле айкын айтайлы, бир 250 сомго эч бир жерде жок да. Ошо таң калышкан жерим ошол болуп атат да. Бизде кандай десем, ниетибизде байып кетиш эмес, ниетибизде ошол бөтөн элде жүрүп, башка мамлекетте жүрөбүз. Чындыгында элдерди халал тамак менен камсыздоо биринчи ниетибиз. Экинчиден халалдыгына кепилдик, өзүбүз союп келебиз, көптөр тааныйт, Нурадил таксырды ошолор менен чогуу иштешебиз. Халал эттер бойдон доставкаларыбыз бар, номерлерибизди калтырабыз. Москва шаар боюнча Москва шаар боюнча, ооба, өзүбүз союп келебиз. Кандай? Канча тамактын түрү бар бул жерде? Азырынча 30дан 35ке чейин, 38ге чейин тамактар чыгып жатат, ооба. Эми бул жаңы ачылган үчүн баарын бирдей жасай албайбыз да. Ошондон жылдар бойдон аз-аздан 1-2 порциядан, 3-4 порциядан жасап атабыз күнүнөчү. Дагы эмне десек. Аябай сонун экен анда, машалла. Ооба. Сууларды да чалдырып кетели. Сууларды. Өзүнүн өндүрүш ар дайым мен көбүнчө колдойм, өзүнүн өндүрүштү, өзүдөн чыккан нерселерди колдойлу деп. Ооба. Айрандар да бар, чалап, сүзмө чалап. Компот бар экен, э? Компот бар. Анан шириндиктер да. Шириндиктер жок, булар акысыз. Ачылышка байланыштуу акысыз беребиз. Акысыз. Аябай сонун. Көп нерсебиз эле акысыз бул жердечи. Ичи аябай тыккан, таза, сонун тынч жер экен, э? Тамактары ушундай тамактар экен, урматтуу. Порциялар да булар эми, э? Ооба, бир порция. Бардыгы 250 сомдон. Нан чай ичинде. Нан чай бекер. Мынакей плов экен.
Еттери да көп экен, а? Аябай сонун экен. Бул манты дагы домашний экен да. Ооба. Сонун экен. Бул эми кандай десем, коммерческий мантылар да. Бар жок жерде ушул манты. Анан өзгөчө өзүбүздүн фирменный тамагыбыз бар, домашний, үйдө жасалгандай сыяктуу эле. Жесеңиздер айырмасы жок. Лагман дагы аябай сонун экен. Еттери көп экен, а? Кур дагы өзгөчө экен. Өткөндө бир келип дам татып кеттик эле биз. Ооба. Жаккан эле сонун экен. Кур дагы чоң, еттери дагы сонун жумшак. Чай, наны бекер, а? Нанды өзүңүздөр кыласыздар да? Баарыбызды өзүбүз жасайбыз бул жердечи. Аябай сонун экен. Ишиңиздерге ийгилик анда. Рахмат. Аллах таалам күч кубат берсин. Иншалла. Элдер эми сөзсүз түрдө келеттерин күтөбүз. Көбүнчө такси тутгандар келет да. Анан немени айта кетели, баягы стройкада иштегендерге, башка баягы жамаат болуп иштегендерге доставкалар болобу баягы? Доставкаларыбыз акысыз. Канча почтадан жогору болсун? 10-15 порциядан жогоруга уже акысыз Москванын ичине жеткирип беребиз. Химки болсун, МТШ болсун, планернаядан. Эми өзүңүздөр жанагы стройкада иштегендер көп. Стройка иштегендер, ооба. Байкин часы болуп. Көбүнчө баягы бойлуктар иштейт го, анан Ооба. тамак кылбайт да үйүндөчү. Ооба. Жолдон эле көчөдөн эле шаурма, самсы жеп жүрүшөт да. Топ болуп 10-15 болуп туруп доставка кылып алып бересиздер да. Алып барып беребиз, акысыз. Эмне тамак болсо. Эмне тамак жазылса, ошол тамакты жеткирип беребиз, акысыз, ысык. Бул элдерден да кичине алып койлам да. Ооба, ооба. Буюрса. Ассалам алейкум агалар, кандайсыздар? Амансыздарбы? Тамактары кандай экен? Тамактары баары жакшы. Кичине элдерге кичине маалымат берип коесузбу? Кандай? Тамактары баары жакшы. Ошо хозяинды дагы өтө кичикпейил, 5 убакыт намаз окуган, такыба бала. Таныган нан чайы бекер. Мына парковкалар бул экинчи точкасы. Сиз асылгандан бери келесизби? Ооба, асылгандан бери. Бул экинчи точкасы да. Бул экинчи точкасы. Мына бүгүн ачылышы болуп атат. Туз Насибеке мына келип дам татып отурабыз. Мына азыр мына печень жеп отурабыз мына. Араң жеп бүттүк. Көп жерде мындай жок, чын-чынына келгенде. Мен дагы таң калдым экен, 250 Нан сом. чайы бекер, 250 сомго жирный тоюп кетесиң да. Рахмат экен. Ошол айтарым ушул Москвада эмгектенип жүргөн мекендештер ошол жерге келип тамактанып кеткиле. Тамактары 100% адал. Өзү колдойлу деп. Өзүбүздү колдойлу. Нары ушул менин жердештерим, инилерим бир жылга чукулдап калды, ушул жерден дайым тамактанабыз. Рахмат эке, чоң. Тамак жакшы туган сизге? Жакшы. Мен ушу келгенден бери 250 сом дегенден бери жейм ушул жерде. Күндө келет экенсиз да? Азыраак болот деп. Рахмат, чоң. Тамагыңыз таттуу болсун. Мынакей урматтуу мекендештер, виртуалдар өзүңүздөр көрдүңүздөр. Тапшырганда кошумча маалыматтар болсо берели, анан эмесе коштошолу. Бере бериңиздер. Кошумча маалыматтар барбы? Дагы кандай кызматтар жакында дагы эмне сүйүндүрөбүз буюрса? Буюрса дагы кандай десем, мекендештер, ооба, мекендештердин салымы менен да бул кандай десем, буну биз өзүбүз жасай албайбыз да. Бул деген көп каражат талап кылат. Ошондо бул деле мен деле Москвада жүргөн мекендештерге терең ыраазычылыгымды билдирем. Убактыларына, тапкандарына Аллах Таала береке берсин. Жана үй бүлөсүндө исламга барганына иншалла дуа кылабыз. Анан келип дам татып салымыңыздар кошуп турсаңыздар, келечекте кичине пландарыбыз бар. Экинчи этаж же ушул этаждын чоңойтконго, ооба. Азыр сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Бишкекте кандай ачып калдыңыз анда же Bundan 3-4 жыл мурун Алла насип этип бир тууганыбыз менен келишип алып калдык турушканы. Ошондон кийин ошол кандай десек, мекендештерим көп жерде кыргыздын названиясы менен ачып, башка мамлекет, почта мамлекеттер ачып иштеп жатат да. Анан буюрса келечекте ушул Бишкек 312-ни көрсөңүздөр, тартынбай, ойлонбой келсеңиздер болот. Эттерине халалдыгына кепилдик бар. Если биз өзүбүз эт алып келе албасак, значит биз бул мен жабабыз да бул сферанычы. Иштетпейбиз. Себеби уже халал тамак менен башка бирөөнү тамактандыруу бул күнөө. Өзүңөр билесиздер. Анда чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Аллах таалам күч кубат берсин. Ассаламу алейкум. Тинч аман болуңуз. Урматтуу мекендештер, кыргыз элим, мынакей көрдүңүздөр, буюрса сиздерге чоң чалдырып болушунча маалымат алып бердик. Бул жерде ачкан өзүбүздүн кыргыз мекендешибиз, бир тууганыбыз намазга бекем 5 убакыт намаз окуйт экен. Жана эттерин да көрдүңүздөр, өздөрү барып союп алып келип, өздөрү биширип, өздөрү даярдап берет экен. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Өзүбүз колдобосок, башка бизди эч ким колдобойт. Ар дайым өзүбүзгө өзүбүз поддержка берип, колдоп жүрө берели. Видеону болушунча ушу группалар менен бөлүшүп койсоңуздар аябай сонун болот.
Keyingi чыгышка чейин сак саламатта калыңыздар. Кайсы жерде болсоңуздар да Алланын сактыгында коргонда болуңуздар. Ассаламу алейкум жалпыңыздарга. Москвадагы кыргыз элим, сиздер Москва шаарында болуп кирчиликтин маселесине муктаж болуп жатсаңдар, анда биз сиздерге ишеничтүү агаларды сунуш кылабыз. Москва шаары метро проспект мери 2-бөгөттөн чыгып келесиздер. Границага чекметиңиздерди карап такта берет, чонуда барбы жокпу, ошол маселелер боюнча жардам берет. Стаж аябай жакшы. Маалымат алуу үчүн төмөнкү нөмүрлөргө кайрылып жатсаңыздар толук маалыматты берет сиздерге.